Assalamu alaikum, menin kadırman kattалуучуларым. Бүгүн биз Ажаркындын жашоосундагы эң оор, эң чечүүчү күнгө келип жеттик. Бүтүндөй айыл чогулуп, эки жаштын бактысына кубанып жатат. Күн жаркырап турат, элдин баары шайыр. Бирок ошол шаңдуу музыканын астында ак көйнөктүн ичинде bir kыздын жүрөгү тилинип жатканын эч ким билбейт. Бүгүн биз 3 бөлүмдө тойдун кульминациясын, элдин алдындагы чындыкты жана Ажаркындын тагдырын өзгөрткөн кадамды талкуулайбыз. Бул жөн эле окуя эмес. Бул ар бир аял затынын ичиндеги жашыруун үн. Даярсыздарбы? Анда баштайлы. Адаттагыдай Ажаркын күзгүгө каранды. Күзгүдөн бир кезде сүйүүгө ишенген, көздөрү жанып турган кыз эмес, үмүтү үзүлгөн муздак көз караштагы келинди көрдү. Адлет аны колунан сүйрөп, залды көздөй баштады. Элдин баары кол чаап жатты. Бактылуу болгула, жаңы үй бүлө кут болсун. Ар бир кут болсун деген сөз Ажаркынга бычактай эле тийип жатты. Ал карап тургандын баары жасалма эле. Салимайым кайненеси төр жагында падышадай отуруп, анын ар бир кадамын көзөмөлдөп жатты. Анын көздөрүндө Ажаркынга карата боорукерлик эмес, бийликке болгон суусагандык гана бар эле. Ажаркын өзүнө өзү шыбырады. Мен буга татыктуумунбу? Атамдын карызы үчүн бүт өмүрүмдү курмандыкка чалышым керекпи? Жок. Бул суроонун жообу анын жүрөгүндө көптөн бери бар болчу. Ал акырын микрофонго жакындады. Бул учурда залдагы музыка токтоп, күтүүсүз тынчтык өкүм сүрдү. Адлет анын колун кармап, акырын гана "Ажаркын, сахнага чыкпа, отур ордуңа" деп буйрук берди. Бирок аны Ажаркын уккан жок. Ажаркын анын көзүнө тике карады да, бир сөз дебей, аны түртүп микрофонду алды. Ажаркын микрофонду колуна алып, сөзүн баштады. Биринчи сөздөрү араң чыкты, бирок анан үнү бүтүндөй залды жаңыртты. Урматтуу коноктор, бүгүн силер менин бактылуу болгонумду көрүп жатасыңар. Бирок бул бакыт эмес. Бул деген соода. Менин атамдын карызы үчүн мен бул жерде турам. Ал эми менин күйөөмдүн башка аялы жана баласы бар. Залда эмне болгонун сүрөттөп берүү мүмкүн эмес эле. Күбүр шыбыр, кыйкырыктар, элдин таң калган жүздөрү. Ажаркын телефонундагы сүрөттү экранга чыгарууну операторго ишарат кылды. Ошол замат чоң экранда Адлеттин башка аял менен болгон бактылуу сүрөтү жанып чыкты. Ошол мезгилде Салимайым ордунан атып турду. Бул калп, бул кыз жиндүү болуп калды, деп кыйкырды. Адлет болсо жерди карап катып калды. Ажаркын башындагы фатаны жулуп алды да жерге ыргытты. Бул ак кездеме эми ага тазалыктын эмес, түрмөнүн белгиси сыяктуу эле. Ал залдан чуркап чыкты. Артында эмне калганы менен иши болбоду. Ал эркиндикке чуркап жатты. Ажаркын эшикке чыкканда сыртта жамгыр төгүп жатты. Асфальт суу, асман караңгы. Ажаркындын ак көйнөгү баткакка малынды. Бирок ал токтогон жок.
Ал кайда бараарын билбесе да алдыга умтулуп чуркады. Буттары ооруп, деми кыстыгып жатты. Анын көз жашы жамгыр менен кошо агып жатты. Кантип ушундай болду? Менин ата-энем мени эмне үчүн ушундай тагдырга туш кылды деген суроолор биринин артынан бири анын мээсин жеп жатты. Дал ошол учурда ресторандын алдында кара түстөгү терезелери капкара унаа келип токтоду. Эшик ачылып, жамгырдын арасынан бийик бойлуу, сырдуу жигит чыкты. Ал кол чатыр кармап Ажаркынга жакындады. «Ажаркын, токто», деди ал. Ажаркын болсо коркуп артка чегинди. «Сен кимсиң? Сени Адилет жибердиби?» дегенде жигит жылмайды. Анын көздөрүндө Адилеттикиндей зулумдук эмес, бир башкача күч бар эле. «Ажаркын, токтосоң, сен мени тааныбайсың, бирок мен сага жамандык каалабайм. Мен сени ушул жерден алып кетишим керек болчу. Ажаркын, азыр сенде тандоо бар. Биринчиси, сен ушул жерде калып, алардын кулу болосуң. Же ал эми экинчиси болсо, менин унаама отурасың». Ажаркын ошондо ойлонду. Артында тозок, алдында болсо белгисиздик күтүп турган. Ошентип ойлонуп ал белгисиздикти тандады. Достор, мына ушундай. Ажаркын кара унаага отурду. Ал ким экенин билбесе да, анын көз карашынан ишеним тапты. Бирок ал адам султан экенин, ал султандын Салим айым менен байланышы бар экенин ал азырынча билбейт эле. Бул 3 бөлүмдүн аягы гана. Ажаркындын жашоосу эми жаңы этапты баштады. Ал султандын үйүнө барганда эмнени көрөт? Адилет аны таштайбы же артынан кууп жетеби? Сиздин оюңузча Ажаркын туура кылдыбы? Тойду орто жолдон токтоткон туура болдубу? Же элдин сөзүнөн коркуп калышы керек беле? Комментарийге сөзсүз пикириңизди калтыра кетиңиз. Кийинки бөлүмдө биз султандын үйүндөгү сырларды жана Ажаркындын атасынын жашырган карызынын чыныгы жүзүн ачабыз. Каналга жазылууну жана коңгуроону басууну да унутпаңыз. Сиздер менен кийинки бөлүмдө сак саламатта жолугушканча аман болуңуздар.